بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Бүгін Матнул бинаның 14-ші сабағындабыз. Бұйырса, Рубаил мужаратқа келгенбіз. Мұруға чейінгі сабақтарда қысқаша жалпылай өткен ақырғы сабақтардағы жазылып бүткен ошо менен ақырғы бүт сүләси мазиттерді жазып берген элек. Эгерде эсиңиздерде болсо. Сарф илиминде бинаның китеби эсеби боюнча 35 бап бар дегенбиз. 35 бап. Себеби башка китептерге келгенде көрөбүз, башкача бап болот, 35 баптын сүләси мужараттар, феил, сүләси мужарат же сүләси мазид болуп, же болсо рубаи мужарат, рубаи мазид болуп, 2-4кө бөлүнгөн эле. Сүләси мужараттар 6 бап, сүләси мазидтер канча бап эле? 12 бап болчу. Эсиңиздерде. Сүләси мужараттын ачкычтары кайсыл? Ачкыч шыгыр түрүндө жазылган. Фатху ضم فتح كسر فتحتان أنن كسر فتح ضم كسرتان деп. Рубаи сүләси мазидтер болсо, сүләси мазидтер болсо, сүләси мазидке 3 түрлүү болчу. 1 там кошулгандар, 2 там кошулгандар, анан 3 тамга кошулгандар. 1 там кошулгандар канча бап эле? 3 бап болчу. 2 тамга кошулгандар 5 баптагы, 3 там кошулгандар канча бап эле? 4 бап бар. Баш аягы 12 бап. Лем бүгүнкү өтө турган рубаи мужарат болсо 1 эле бап болот. 1 эле бап. Рубаи мужарат. То баштаудан алдын ким эстеп айтып бере алат? Сүләси мазидтерде. Кайсы? 1 там кошулгандар. Аф'ала юф'илу иф'алан. Фa'ала юфa'илу тaf'ilan. Анан фа'ала юфa'илу муфa'алатан. Анан ва фи'алан ва фи'алан деп 3 маздары бар эле. 2 там кошулгандарчы? Ким айтып бере алат? Ин фa'ала янфa'илу инфи'алан дагы. Ин фa'ала янфa'илу инфи'алан. Ифтa'ала яфтa'ил ifti'alan. 3-чү бап. 3-чү бап кайсы? Иф'алла яф'аллу if'ilalan. 4-чү бап. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan деп. 5-чиси Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. 3 там кошулгандар сүләси мазидтер кайсылар? Истаф'ала ястаф'ил истиф'аlan. 2-чиси if'aw'ala yaf'aw'ilu анан if'i'alan. If'i'alan. Яши шабан деп. 3-чүсү ушул иф'аввала яф'аввилу анан иф'иввалан деп мына ушул. 4-чү бап болсо иф'алла яф'аллу иф'илалан. Иф'илалан болчу, иф'илалан. Ушул азыр айтылган вазындар сүләси мазидтин 12 бабы. 18 бап болобу? Алим рубаи болсо 1 баптан. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وواحد منها للرباعي المجرد. وواحد منها ضمير قيطرت لك. باشا تقولنا من الأبواب الخمسة قنشلت والثلاثين موتا. 35 بابتن برسو للرباعي المجرد üçün деп. للرباعي المجرد وهو باب واحد بول bir bile babtan tırtken. وزنه فعلله. وزنه فعلله. Çoğunluk жазайын. Şunda yapacağız gerek ekan. Buyursa. Fa'lala. Çoğun kılıp жазайын. Köp kommentariyalar, köp sorular. Şul jaqtan bolot atат. Fa'lala. Yufa'lilu fa'lalatan وفعلالا من ضرورة يمس جذبتين 4 باب. الرباعي المجرد وصل الرباعي المجرد ترتك الرباعي
Анан biraz эмерек дагы жазылып, андай түзүрөк, ачыгыраак жазганга аракет кылалы. Ар-рубаиюл мужаррат. Мужарратта максат эмне эле? Ашыкча тамгасы жок. Өзүнүн тамгалары негизги асыл тамгалары деген сөз. Башкача айтканда, чүнгөгө жеңил болуш үчүн ошол тамганын бирөөсүн алып салсаңар, маани өзгөрүп кетиши мүмкүн, Маани өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мисалы, рубаил мужарраттын эмесин фа'лала фе'л мадисин фа'лала андан кийин юфa'лилу кандай болот? Фа'лалатан. Эки маздар бар мунун. Фа'лалатан фа'лалатан китебиңиздерде турат. Жана фи'ла ва'n ордуна жана деген сөз фи'лалан. Фи'лалан. موزونه دحرج يدحرج موزونه دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا موزون قزل من بلين هناك دحرج فاس دالغا geldi aynı haga geldi lamı ra geldi lamı cimge geldi. Dahraja fa'lala. Bunun barabarında fa'nın bul da ayındıqı. Bul lamdıqı. Bul lamdıqı. Bul. Az biraz egin to'xtalamiz. Yufa'lilu. Qanday bo'ladi? Yudahriju bo'ladi. Yudahriju. Mazdaricha. Dahrajatan. Dahrajatan. Yolsa dihrajan. Dihrajan. Ve alamatuhu. Alamasını qaraybiz. An yakuna madihi fi'l madisi qancha tamgadan turadi ekan? 4 tamgadan turadi. 1 2 3 4. An yakuna bolusu degan alamati belgisi, bu alamat mavzun vaznlarda aybay o'tib kelamiz. An yakuna madihi ala 4 ahrufin 4 tamgadan turib o'tadi. Fa'lala. Bi an yakuna jami'u hurufihi asliyatan. Bardıq tamgalары эмне экен? Asli tamgalar. Birөөсүн алып салсаң маани жоголуп кетет, Bir tamgasını алып салсаң маани жоголуп кетет. Бул суласи рубаи мужарраттар. Ва бинауhu bunun binası эмне? Bina деген максат мааниси эмне эле? Бинанын hay'atul kalima. Сөздүн турпаты, турган турпаты, кейпи. Binası болсо, ошентип фа'лала вазынга түшкөндө, фа'лала болуп курулганда эмнени билдирип атат, эмне үчүн коюлуп атат? Литтa'дияти дейт. Бул дагы литтa'дияти галибин көбүнчө фе'л мутаадди. Ва кад якуну лазиман. Кейде болсо лазим болот экен. Эми мисал мутаадди наху дахража зайдун ал-хажара. Дахража зайдун Зайд эмнен томолотту? Дахража деген томолоту деген сөз al-hajara. Китебиңиздерде турат. Дагы кайталайм. Китебиңиздерде турат. Китебиңиздердеги эле мисалды доскага жазып атам. Жанагы доскадан жакшы көрүнбөй атат дегендерге китеп аркылуу кетсеңиздер, ошол эле китепте болгону схемаланып атат. Дахража зайдун ал-hajara. Ва мисалу лазим. Дахража деген сөз мааниси эмне экен? Дахража тоголотту деген мааниси. Тоголотту. Зайд эмнени тоголотту? Мутаадди этиш эмнени билдирет эле? Кимди эмнени деген да? Кимди эмнени, кимдерди эмнелерди деген. Ошол бир этиш келгенде кыймыл аракет өзүндө калбастан башка бир тарапка өтө турган болсо, ошол этишти мутаадди, фи'лул мутаадди, мутаадди же болсо өтмө этиш деп кыргызчасы.
Арабчасы болса фи'лул мутаадди. Лазим болса-чы, мисал лазим. Дарбаха зайдун. Дарбаха зайдун жазабыз. Мынакей. Дарбаха. Дарбаха зайдун. Манисемде? Башын башын ийди деген мани. Башын ийди, Башын ийилип, аркасы бели бүгүлүп, башы ийилген демне деп коет экен. Дарбаха дейт. Фе'л лазим. Эми бир канча суроо беребиз бул жактан. Бир канча суроо беребиз. Ушул жердеги фа'лаланын неге фа'алала болгон жок? Айынга фатха же касра же домма берилген жок. Фа'улала болгон жок. Неге сукун болду? Эмнеге фа'лала фа'лила болгон жок же фа'лу болгон жок? Неге мол фатха берип, бияк эмнеге сукун берилип атат? Эмнеге биягы фатха, эмнеге биягы фатха? Өткөнбүз эсиңиздердеби? Ким жооп берет? Айынга башкалар оор болуп жаткан үчүн ана берилет. Ошол үчүн рубай бир баптан турат. Фа деген аракет. Жакшы. Кандай? Фада аракет кылсаң. Ооба. Фадан баштасак, эгерде фага сукун бере турган болсок, эмне болот? Фаны сукун берип турган болсок, анда башка бир хамза кошулуш керек, анда уже 4 эмес, 5 болуп калыш керек. Андыктан бир харакат бериш керек. Неге фатха берип атат? Эмнеге фатха берип атат? Мисалы, фи деп берген жок же фу деп берген жок. Себеп? Эмне үчүн? Жеңил болуш, фатха хиффа. Жеңил, тилге айтканга жеңил. Ошол себептен не беришти бияка? Фатха беришти, фа деп берди. Эмнеге сукун берди? Араб тилинде 4 тамга тең аракет берилет. Араб тилинде 4 тамгадан турган бир сүйлөм бардыгы харакаттар менен келбейт. Оор тилге келиш. Фа'алала айтыш дагы оор. Ошол себептен буга сукун берди. Фа'лала болуп калды. Эмне үчүн ламга, мисалы, сукун бербестен жол болсо фатха бербестен же фатха берилди, касра домма берилген жок. Эмнеге ламга сукун? Ким жооп берет? Ооба, эгерде бир сукун келсе, фа'л болуп калат, Фа'л болуп калат. Мындай, буну алып салсаңар, сукун болуп калса эмне болуп калат? Бул биринчи. Экинчи себеби бар, экинчи себеп. Экинчи себеп жана айздар айтып аткандай кандай болуп калат? Домир раф келгенде, иттисал болуп келгенде, фа'л эмне болуп калат? Дахражту. Эмне болуп калат? Оор болуп калат. Үч сукун болуп калат. Мисалы, дахражага эме береличи? Мына биягына берейин жазайын. Эгерде мога да сукун бердик, турабы? Дахража. Мога да сукун берсекчи, анан дахраж танап келгенде, мисалы, домир булар мен кылдым, мен томолоттум деген, менди билдирген таалар келгенде, буга дегенде сукун берсек, канча сукун болуп кетет? Кандай болуп калат? Кантип болуп калат? Дахраж айтышта оор, мүмкүн эмес, Ошол себептен бул сөз жеңил түшүнүүгө жеңил болушун айтып атам болгону. Ошол себептен буга эмнени беришти? Харака беришти рого. Болсо ламга харака беришти. Ламга харака беришти. Эмнеге фатха берди? Касра же домма берген жок. Тилге жеңил болуш үчүн фатха ооба. Бул болсо, бул нахуда өтөбүз. Акыркы тамганы пока муну өтөбүз да. Бул жерге фатха берилишинин себеби эмне экен? Сукун болсо жанагынтип дахражту келгенде, домир муттасил келгенде, бул анда мүмкүн болуп калат окуш. Мисалы, эгерде мындай кыла турган болсоңор, дахражту буга деле
буга сүкүн берип туруп буга фатха берип койсоңор эмне болуп калат дегенде бул жерден да анда 2 сүкүн болуп калып атат. Ошол себептен буга фатха берди. А эмнеге фатха берип атат? Жеңил болуш үчүн, тилге жеңил болгондо фатха берди. А эмне үчүн биягы дагы ламы фатха? Фа'ла. Неге? Анткени фейл мазинин өткөн чагы, фейл мазиси нахвуда бул мабни болот, өзгөрбөйт аягы, дайым фатха менен болот. Кандай болбосун? Дороба. Мисал турабы? Дороба. Ката ба. Фейл мазилер бирликтери, экиликтери дайым эмне болот? Фатха болот, мабни алал фатх болот. Дайым өзгөрбөйт. Бул фатха гана боюнча калат. Демек, биз азыр эмне себептен могул жактагы 4 тамганын харакаттары коюлгандыгын өттүк. Кыскача фа'лала болду. Бул кээ бир себептери болчу. Эми ошону менен рубаил мужарраттын маселесин бүттүк дагы. Мындан кийинки уландысында болсо азыр васиттатун минха лимулхaqi дахража. Дахражага мулхак болгон базындарды, эчтерди жазабыз буюрса. Өчүрө берейин. Жазып алыңыздарбы? Тартып алыңыздар, жазып алыңыздар. Tema anda kalıyoruz. Al-mulhaqu bir-ruba'iyyil mujarrad. Al-mulhaqu bir-ruba'iyyil mujarrad. Al-mulhaqu sözünü yazıp vereyim. Mulhaqu bir-ruba'iyyil mujarradi. بالرباعي المجرد الملحق بالرباعي المجرد وستة منها degende негизи максат 35тин 6-су деген сөз минха лимулхaqi дахража. Биздин темабыз азыр лимулхaq би дахража. Мулхaq көрүнсө керек. Bir dahrajaga ilhaq bo'lgandir. Dahraja. Mulhaq bi dahraja. Mulhaqun bi dahraja. Wasittatun minha li mulhaqi dahraja da. وستة منها لملحق دحرجة. إلحاق азыр ملحق деген сөз жөнүндө берем. ملحق Мақта ұзарып кетті ғой, ошоны айтып қойғылычы, емеден кесіп салсын. Жаңа кесіп тұрып. Илхақ деген сөз бар бізде. Мулхақ, илхақ, анан мулхақун бихи деген сөз бар.
Байқа жазып берейін. Мульхақ. Мульхақ. Мульхақун бихи. Мульхақун бихи. И илхақ бар. Емне бар? Илхақ бар. Ал-илхақ. Al-ilhaqu. Birinci ilhaq деген сөзді түсіндіріп берейін. Ilhaq деген сөздің кітаптың аяғында, ушул мульхақаттардың аяғында түсіндіреді. Иттихадул маздарайни деп. Иттихадул маздарайни. Иттихадул Жақшылы көрініп отауы ме? Иттихадул маздарайни. Иттихадул маздарайни. Эки маздарлары окшош болгон. Маздарлары бир болгон десек болот. Маздарлары бир болгон. Бул илхак деп айтат. Же болбосо башка тил менен башкача түшүндүрсөк, башка маани берсек. Вазны кем болгон вазынды ашыкча бир вазынга кошуу. Ашыкча бир вазынга кошуу. Же болбосо киргизүү деген маани берсек болот. Киргизүү. Илхак дегенде кошуу, жабыштыруу деген маани жазып койсоңуздар болот. Илхака. Кошуу, киргизүү, жабыштыруу деген маанилер берсеңиз болот. Илхак. Сөзмө-сөз мааниси. Кем вазынды, мисалы вазны кем болгон вазынды өзүнөн көп болгон вазынга ичине киргизүү болот, кошуу болот. Бир тамга менен болушу мүмкүн, же болбосо башка эки тамга менен болушу мүмкүн. Бир тамга же эки тамга жандан көп болушу мүмкүн, Бир тамга жандан көп болушу мүмкүн. Ошол кошулган тамга жана кем, вазны кем дедик. Вазны кемден максат вазындагы ичиндеги сөздөр азга өзүнөн көп болгон тамгалары көп болгон вазынга киргизүү болот да. Киргизилген нерсени мульхак дейт, киргизилген нерсени мульхакун бихи дейт. Азыр балким оор болот, мисалын ачык болот. Мисалы мульхакты жазалы, же мульхакун бих жазалы. Дахрожаны жазып берели. Дахрожага мунун канча тамгадан турат дахрожа? 4 тамга. Мунун вазны 4 тамгадан турат экен. Биз азыр мындан өзүнөн кичинекей болгон сөз жазабыз. Мындан кичинекей болгон. Мисалы кайсы сөздү жазсак болот? Хауқала деген сөз жазалы. Хауқала. Хауқала. Буга киргизүүдүн алды макул, жазып берели. Хауқала болду. Не болду? Хауқала болду. Бул өзү. Асылында не болгон? Канча тамга болгон өзү асылында? Кайсылар? Хауқала. Ха. Жа хақила. Жа хақала. Хақала десек, хақала. Окей. Хақала десек. Бул өзү вазна максат курулушу, курулуштун максат бинасы. Бинасы аз болгон сөздү, бинасы көп болгон сөзгө киргизүү, кошуу болот. Кайсыл тамга менен, бир тамга менен мисалы, бул жерде кайсы тамга кошулду? Вау кошулду. Ха қалала эмне болуп калды? Хауқала болуп калды. Эмне себептен кошот?
Ошол кошулган тамга, кошулган тамга. Ошол кошулган тамга аслый тамгага төп келет. Кандай экен? Ол бул жердеги дахрожа. Аслыйбы тамгасы? Аслый. Мунукучу? Мунуку ашыкча заида. Демек, binası az болгон сөздү, binası az болгон бир сөздү, binası көп болгон сөзгө кошуу, ичине киргизүү эмне дейт экен? Мулхак болсо илхак деп айтат, илхак. Мулхакун бихи дегенде, мол мулхакун бихи мулхак мисалы дахрожа болсо, дахрожа. Муну эмне дейт? Мулхак дейт. Кошулган сөздүн өзү эмне дейт? Мулхак деп айтат. Мисалы, могу жерде хауқала. Хауқала. Хауқала мулхакун бихи болсо дахрожа. Илхакты эки маздары бир дегенден максат кайсы? Хауқала менен дахрожа экөөнүн маздары бир. Дахрожанын маздары кандай эле? Дахрожатанбы? Дахрожатан маздары. Мисалы, мунун маздары эмне? Мындай жазалы. Дахрожатан дейли. Дахрожатан дейли. Хауқаланын маздары-чы? Хауқаланын маздары дагы эмне болуп калат? Дал өзүндөй хауқалатан болуп калат. Хауқалатан. Демек, маздарлары бир деген сөз. Иттихадул маздар. Илхактын бир мааниси, Жолсо башкача түшүндүрсөк, илхак деген сөздү бинасы аз болгон бир сөздү, бинасы көп болгон сөзгө киргизүү. Ал кирген бир тамга асыл тамгага муафик болот. Асыл тамга барабарында болот. Асыл тамганын барабарында болот. Эмне үчүн асыл тамгалардын барабарында болуп кете берет? Бардык сарф кылганда, мисалы дахрожа кандай сарфталган болсо, дахрожу болуп сарфталган болсо, бул да хауқалу болуп, фейл мадиси дагы, мудориси дагы, маздары дагы эмне болуп калат экен? Оппокшош болуп ээрчип кете берет. Ошону эмне дейт? Илхак деп айтат. Эми суроо, могу жерде илхак маздары бир дебедикпи? Эмне үчүн фааланы биз мисалы мулхак дебейбиз? Мисалы фаала жолсо афаланы салалы. Могу жердеги кайсы бар биякта? Бир там кошулуп атпайбы? Афала. Неге муну илхакты мулхак дебейбиз? Анткени булардын маздары. Мунун афаланын маздары эмне? Ифалан болчу. Эмне үчүн мисалы фааланы илхак дебейбиз, мулхак дебейбиз? Фаала. Аныкы маздары кандай? Фааланыкы. Жок, фаала юфаилу таф'ил, фассара юфассиру тафсир, соннафа юсоннифу тасниф. Маздары бир. Демек, маздары бир. Болот биринчиси, андан кийин дагы кандай бар? Кайсынысы менен айырмаланат? Кантип айырмалайбыз? Мулхак экендигин кантип айырмалайбыз? Мисалы, могулар мазиттер, сүласи мазиттер. Бул болсо мазит эмес, мулхак болуп калды да. Мулхак болгондо эмнеге мулхак болуп калды? Эмнеге мулхак болуп калды? Дахрожага мулхак болуп калды. Дахрожанын вазына кирип кетти. Жөнөкөй сөз менен айтсак, кантип мисал берсек болот? Арабтарда хауқала деген сөз бар экен. Хауқала деген сөз бар экен. Не деген сөз бар экен? Хауқала деген сөз бар экен. Хауқаланын мааниси эмне эле? Ким айтат хауқаланын мааниси? Алсыз болду. Алсыз болду беле? Картайды, алсыз болду деген мааниси. Түшүнүктүү болду. Алсыз болду, алсыздап калды, слабый болуп калды. Бирок карасак, карай урматтуу жамаат. Хауқала деген сөз өзү түпкү сөзү кайсыл экен? Хакала. Хакала деген сөз өзү зараа деген, экти деген сөз. Зараа.
Туурабы? Бирок ушундай да хавкала деп да колдонулат. Коёюн десе, муну сүласи мазиттерге киргизейин десе, мазиттерден да эмес да. Мазит, макул мазит дей турган болсо, мазит деп айтып турган болсо, бул мазит болот атпайбы? Бир там кошулуп атпайбы? Мазит дей турган болсок, бирок мунун вазны, могул бинасы же болсо вазны дахрожага түшүп калып атат. Туурабы? Хавкала дахрожага түшүп калып атат. Дахрожага түшүп калгандыктан караса, мисал жанагы сүласи мазиттерге киргизип койсок болот беле? Болот эле, бирок бул жакта дахрожа деген рубаи мужарат өзүнчө бир вазн болот атпайбы? Анан бул болсо мазит болуп туруп, бирок кайсыл вазынга кошулуп калып атат? Дахрожанын вазны окшошуп калып атпайбы? Ошол себептен муну дахрожанын командасына берип койду. Ошо берип коюусун не деп айтат экен? Илхак деп айтат. Түшүнүп калдыбы эми? Эмне себептен мисалы хавкала дахрожанын вазына киргизип салды? Болбосо өзү мазит. Мазитси дагы, мисалы кошулган тамга дагы аслый тамгага шайкеш болот. Шайкеш келүүсү менен бүткүл эмелерин, сарфтарын, тасрифтерин ечип кете берет, фейл мади, мудари, маздар бар болуп кете берет. Эмнеге ошо дахрожанын вазына киргизип коюптур? Маздар окшош болгондуктан дагы бир эмеси азыр бир башкача сөз менен айттым. Вазны окшошуп калды. Болбосо булар мазиттер, Мазит. Сүласи мазит эмес, себеби мунун вазны окшошуп калып атат. Мунун менен мунун кантип айырмалайсың дегенде, не болуп калды? Мунун маздары менен дахрожанын маздары бир болуп калгандыктан, анан иттихадул маздарайн, илхак маниси иттихадул маздарайн деп аныктама берилип калды. Түшүндүрө алдыңбы? Маздары окшош болгон үчүн экен ошондой. Маздары окшошуп калып атат. Сүласи мазиттердин сүласи мазиттерге кошо алабызбы? Афалага же фаалага кошулбайт, себеби булардын маздары башка. Маздары бир болгондуктан. Эми кейбир илхак, мулхактан кейбир айырмалаачылыктарын айтып кетели сүласи мазиттерден. Кантип айырмалайбыз? Мазиттерден, сүласи мазиттерден, илхактар, мулхактардан кантип айырмалайбыз? Биринчиси, сөздүн башында келбейт. Эмне экен? Сөздүн башында мулхак келбейт. Каягында келет? Сөздүн ортосунда же болбосо аягында келет. Хавкала каякта келди? Сөздүн ортосунда келди. Сөздүн ортосунда келди. Же болбосо салqa деп аз келет, бир аздан кийин салqaячан деп. Же болбосо жалбабачан деп. Сөздүн аягында келет. Ошол аягында келген тамганын өзү ал заида кошулган тамга. Бирок кошулуп келгенден кийин өзү асыл башка сөзгө кошулуп калгандыктан башка сөзгө кошулуп калды. Бул мисалы хакалага вау хавкала кошулганда вазны каяка окшошуп калды бинасы? Дахрожа. Ошол себептен эмнеге киргизип койду? Дахрожа киргизип койгондугун эмне деп айтат экен? Илхак деп айтат. Ошо кирген сөздү мулхак дейт. Киргизилген сөздү ошо командага кайсы мулхак? Мулхак бих дейт, мулхакун бих. Түшүнүктүү болду? Алхамдулилlah. Экинчи айырмасы кандай айырма бердик элек? Экинчи айырмасын. Кеде. Дайым эмес, кеде негизги түпкү маанисинен эмес, башка мааниге кирип кетет. Мисалы, афалага салалы. Афалага эмне мисал бердик элек? Акрома, Акрома деген эмне? Сыйлады. Зайдун акрома, Зайдун амрун, Зайд амрды сыйлады. Эми ушул мазит алып таштасак, кошулган тамганы. Анда карума болот дагы. Урмат сыйды билдирип атат. Сөздүн өзү мазит болсо деле, ошо түпкү мааниси кала берет. Мулхакта болсо, кээде түпкү мааниси тамаман жоголуп кетет. Мына ошокту хакала эгинекти. Хавкала болсо, хавкала эмне? Алсыз болуп калды. Эгинеги менен алсыз болуп экөөнүн айырмасы асма менен же эки бөлөк. Түпкү маанисинен өзгөрүп кетет. Бул экинчи айырмачылыгы. Хавкала алсыз болуп калуу. Хакала болсо, мисалы, хакала эгинекти болуп калат дагы. Өзүнүн түпкү маанисин жоготуп койду, көрдүңөрбү?
ошол түпкү маанисин жоготуп коюусу мулхактын бир аламаттарын, же болбосо мулхактын айырмалаган бир айырмачылыктарынын бирөөсү. Араб тилинде бирок сөздөрдө окшош болот экен, халака. Мисалы бироолорду жаратуу, ошол маздарда. Жок, халака. Ал халака бөлөк. Бирок негизи сөздөр жанаша окшош болот. Окшош кетет, ал кичине. Хакала. Халака болсо, халака эмне? Халака менен халаканы айырмасы эмне? Халака чачын алды. Туурабы? Халака болсо жаратты. Эми халакаллаху самават десеңерчи. Мааниси көрүп кетет. Аллах Таала асмандардын чачын алды болуп калабы. Асман жерлерин. Халака хо менен жаратты. Бир тамгадан айырмаланып кетет. Бул айырмачылыктар дедик. Андан кийин илхак тамгаларычы? Илхак тамгалары мазиттердин канча тамгасы бар эле? Менден сурагансыңар, унутуп калдыңар бүгүн. Саалтмуни алйома тансаху деген 10 тамга болчу. Мулхактардык айырмасы жок, алар каралбайт. Мулхактардыкы айырмасы жок. Мулхактардыкы тескерисинен бардык тамгалар кошула берет. Алифтен башка, алиф гана келбейт мулхакка. Мулхакка эмне келбейт экен? Алиф келбейт. Мулхактын тамгалары. Мулхак болгондо дагы, мулхак болгондо байкап атасыңарбы? Башка ашыкча тамга кошулуп атат. Бул экинчи, үчүнчү айырмачылыгы. Биринчи айырмачылыгы эмне дедик? Сөздүн башында келбейт мулхактар. Экинчиси эмне болду? Кээде мааниси тамаман толук кандуу башка маани өзгөрүп кетет. Түпкү мааниси кала бербейт, Сүласи мазиттерде кайсыл вазындары сүласи мазит 12 баптын кайсынысы болбосун, түпкү мааниси кала берет. Мисалы, ихмаро дегенде эмнени билдирет эле? Кайсы сөздүн түпкү мааниси хамиро, кызарды деген, Баары бир түпкү мааниси кала берет. Бул хактачы кээде тамамын өзгөрүп кетет, дайыма эмес кээде. Төрдө тең сахта болот го сөз. Мулхакта bir sahtaman bölüp düşüp kalады. Жок, мулхак деген бир тамга түшүп калбайт эмес, наоборот, бир тамга кошулат. Ошо кошулган тамга сахихтин барабарында боло берет. Сахихтин барабарында боло берет. Бунун аслы 3 тамга да. Мунун аслы 3 тамга да. 3 тамга, аслы 3 тамга болуп атат. Бир тамга келиш менен Жакка кетип калат. ушул вазынга түшүп калып атат да. Арабтар ушинтип сүйлөгөн экен. Мындай кылды да, уламалар мол сөз караса хауқала деп сөз келди. Бул сарф деген улама арабтардын эле сүйлөгөн сөзүн эрежеге салып атпайбы? Эрежеге салган кезде хауқала караса аслы хакала экен аслы. Мунунчу бул 3 негизи уңгусу ушул болуп атат. Хауқала болсо дахражага түшүп калып атат. Буга салайынса эч бурга сүласи мазит кыла албайт. Себеби хауқаланын вазны эмне? Вазны фа'лалада бул деле. Туурабы? Дахражаныкычы? Фа'лала. Экон кантип айырмалайт? Эгер сүласи мазиттерге кошсоң болсок, муну кошкон болсок. Мисалы жанагы 4түккө кошодон болсок, 4 бир там кошулгандар 3 бап эмес, 4 бап кылып кошо турган болсок, анда дахража менен кантип айырмалайт? Ошол себептен ушул вазынга түшүп калгандыктан, ушул мулхак, ушу кээ бир сөздөрдү ичине киргизгендиктен не деп айтадык? Илхак деп аталып калды. Мазит болуу менен так кетип калды. Мазит болуу менен биргеликте мулхак дахражанын вазына кирип кетти. Ошо илхак деген киргизүү экен. Эми түшүнүктүү болушат иншалла. Эми отурду окшойт, Дагы бара-бара иншалла дагы отурат. Кыжалат болбоңуздар. Суусап кеттим. Биринчи айырмачылыктарын айттык. Биринчи айырмачылык сөздүн башында келбейт экен. Экинчи кээде сөз өзгөрүп кетет экен. Үчүнчүсүчү? Үчүнчүсү алифтан башка. Ал жанагы кошулган алифтан кошулбайт экен. Андан кийин мулхактачы? Мулхакта сөзсүз түрдө эмне болуш керек? Мулхакта. Мулхак бихи, кана мулхак менен мулхак бихи айырмасы. Мулхак бихи дейт. Мунучу? Мулхакта сөзсүз бир ашыкча тамга болуш керек. Болбосо мулхак болбойт да. Сөзсүз эмне болуш керек экен? Бир ашыкча тамга болуш керек. Сөзсүз болбосо мулхак болбойт. Болбосо өзүнүн асыл тамга өзүнө кайтып кала берет.
Өзүң айтканда сүләси болуп кала берет. Мисалы, касуро. Касурону салат шуга. Каусар болуп калды. Мынакей. Не болуп калды? Каусаро болуп калды. Каусар болуп калды. Каусар. Бул дагы эмне экен? Мулхак. Бул жерде мааниси лимубалага. Бул дайым эле өзгөрүп кете бербейт. Хакала. Хавкала да өзгөрүп кейде өзүнүн асыл мааниси кала берет. Бирок күчөтмө мубалага. Касуроса көптүктү билдирсе, каусар барго сансыз көп жакшылык деген, сансыз чеги жок жакшылык дегенди билдирет. Түгөнгүс жакшылык деген маанилер билет. Өзү мулхак болуп кала берет, сүләсиге. Ооба, бул мулхак да. Бул эмнеге мулхак болуп атат? Дахражага мулхак. Ошону бихи деп, ушуга мулхак кылынып аткандыгы үчүн бихи деп. Демек, мулхак бихи деген термин түшүндүк, илхак түшүндүк, киргизүү экен, Өзүнүн вазны, сөздөрү аз болгон вазынды өзүнүн көп болгон вазынга бир тамга кошуу менен экен, киргизүүнү эмне дейт экен? Илхак деп айтат экен. Илхак. Алхамдулилlah. Алхамдулилlah. Ошол себептен мисал жанагындай, мисал каусара бергенде маанисин күчөтмө маанисин билдирет экен, Күчөтмө маанисин билдирет. Инна атайнакал каусар. Сага биз түгөнгүс сансыз жакшылык бердик деген мааниси. Ал эми каусар хавду болсочу, ахиреттеги пайгамбарыбызга берген жакшылыктардын бирөөсү болот да. Андан кийин сүләси өзү мулхакун бихи болбойт. Только рубаи болот. Жалаң гана рубаилер. Же хумаси. Сүләси мулхакун, сүләси мужарраттар барго мулхакун бихи болбойт. Мулхак болуш үчүн мазит болуш керек. Мулхак болуш үчүн ал эки тамга болуш керек эле. Сүләси мужарраттар өзү канча? 3 араб тилинде эки тамгадан сөз этиштер жок. Жок. Эң аз канча? 3 тамга. Ал сүләси мужаррат, сүләси мулхакун бихи болуш үчүн, анда эки тамгалуу этиш болуш керек болду. Эки тамгалуу этиш жок болгондуктан сүләси бул 4-5 айырмачылыгы, Сүләси мужаррат мулхакун бихи өзү болбойт. Түшүнүктүбү? Мулхакун бихи. Рубаи мулхакун бихи болобу? Болот. Анткени 4 мындан алдын 3 тамга бар да сүләси мужарраттар. Ага бир тамга ошол менен мулхак киргизип салсаң болот. Алхамдулилlah. Кичине түшүнүксүз болуп калдыбы? Мулхакун бихи 4 тамгалуу? Сүләси мужарратты бара. Катаба деген сөз алалы. Катаба. Канча тамга бул? Бул эгерде ушуну мулхак бихи кыла турган болсок, мулхак барго, мулхак. Мулхак. Мулхакун бихи, сүләси мужарратты мулхакун бихи деш үчүн буга кошулуп келген бир эки тамгадан турган этишке дагы бир тамга кошулуп 3 болуш керек эле го. Этиш болсо эки тамгадан турбайт. Эң аз канчадан эле 3төн болсо, ошол себептен дайым эстейсиздер. Дайым эстейсиздер. Эгерде мулхак эмне экен? Мулхактар көпчүл дайым эмес, дайым эстеңиздер, көбүнчө эмне экен? Сүләси мужарраттарга кошулган тамга болот. Экилик жок да, сунаи жок. Экилик эки тамгадан турган этиш жок. Ошол себептен сүләси мужарраттар мулхакун бихи болбойт эч качан. Түшүнүктүү болду да? Мулхакун бихи. Кичине мына артка тартып койсок болду. Бул ошол кээ бир шарттары. Кеттикпи? Эми бизде ошол дахражага мулхак болгон
Mulhaq болгон 6 канча бар бап бар? 6 бап бар. Ошол себептен карасаңыздар, китептин башында эмне деди? Васиттатун минха ли мулхaqi дахража. Дахражага мулхaq болуп калган, дахражанын вазына киргизилип калган канча бап бар экен бизде? 6 бап бар экен. Ошону аларды жазабыз дагы. Башынан кеттик. Мулхaq маселесин түшүндүк окшойт буюрса. Мулхaq маселесин буюрса түшүндүк окшойт. Биринчи бап. Уктап аткандарга кофе берейинби? Чай, суу куюп берип койсоң, суу ичип алсын. Түшүнүп турам, саат 8ден бери тынбай 4кө чейин сабак окуш. Силер минал муъминина риджал. Да? Неге минал муъминина риджал? Муъминин өзү, эркектер өзү ичинде кирди, бирок кайра риджал деп чыгарды да. Чыныгы эркектер да, чыныгы. Илим үчүн окуйм, илим дин үчүн, жер үчүн, эл үчүн, үммөт үчүн деп, болбосо rijалдар көп, бирок чыныгы момундар көп, бирок момундардын арасынан rijal минал муъминина rijалун. Ahzab сүрөсү. Mulhaq بالرباعي المجرد biz mine opsiyon kol mulhaq bi dahraja. Al mulhaq bi dahraja. Bi dahraja. Dahraja. Buyursa бүгүнкү жазылган жакшы чыгат болуш керек иншалла. Мен азыр бардыгын эле жазам, бардыгын. Анан ошону бардын кошуп туруп бир кылып жазам. Анан китептерден эле окуп коебуз буюрса. Al-babul awwaldan başlayayım, birinci babdan başlayayım. Baka жазайын. Fa'lala, anan yufa'lilu. Emesini жазып кетип берейин. Маздарын эмес. Fe'l maldi mudari менен эле. Ооба, баары окшош эле. Дахражатанга чөрөт, бардыгы, дахражатан. Аха, кеттик. Не болду? Хауқала. Кайсы кошулду? Кайсы вазынга түштү? Фа'лала. Фа'лала эмненин вазны эле дахражанын. Туурабы? Фа'лала. Не болот? Юхауқилу болот. Айтып туруңуздар. Юхауқилу. 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 Аха. Кеттик бе? Бардыгында эмне болот? Бардыгында. Андан кийинки. Караңыздар, бияка я кошулат. Фай'ала. Фай'ала. Андан кийин Yufay'ilu. Mavzunu-chu? Aha. Yubay, Yubaytiru. Buyoqqa qaysini o'xshatamiz? Ya o'xshatamiz. Buyoqqa zarba? Baytara. Yubaytiru. Eki bab ketdi mi? Eki bab ketdi. Üçüncü babcha? Ha? Ebesini aytali. Birinchi vazni aytali, vazni. Birinchi vazni yazali. Birinchi vazni yazali. Ne ekan? Fa. Qayerga qo'shilib o'tadi? Qayerga qo'shilib o'tadi? Fa'ala. Ayn bilan lamning o'rtasida qo'shiladi. Fe'l mudorisi. Yufa'wilu. Misali.
Jah. Anan? Yujah. Yujah viru. Jah. Varo bo'ldi. Qaysidan qo'shildi? Va qo'shildi. 3 bab ketdimi? 3 bab ketdi. 3 babda buni bu yoqqa yozaveraylik, a? Bu yoqqa yozaveraylik. Aha, aytingizlar. Javob bo'lsa 4 bab qilib yozib qo'ying. Aha. Fa. Aha. Yufa. Yufa. Aha. Fa'yala. Ya qo'shildi. Anan. Yufa'ilu bo'ldi. Ha, emasichi? Mavzuni. Ya. Asyara. As. Mana şey. Hangi? Ne kan? Yu'as. Yu'as. Yiru. Ne oldu? As. Yara bo'ldi. Qayerdan bu? 4 bab ketdi. Bu qancha qaysi bab? 1 bab. Bo'lchi. 2 bab. Bo'lchi. 3 bab. Bo'lchi. 4 bab bo'ldi. 5 bab yana yozayın. Aytingizlar. Fa'alala. Bardig'ila ushul babga tushyapti. Ha? Naka. Emesi. Fa'alala. Yufa'lilu. Ha? Yufa'lilu. Aha, misali. Yujalbi. Bu. Aha, bir qayerga yozadi buni? Ha? Jalbaba. Qancha bab? 5 bab qoldi. Qaysi? Fa'ala qoldi. 6 bab, ha? Ne kan? Ne qarangizlar. Fa'ala bo'ldi. Ha? Yu? Mayli, bunisini qizil bilan yozib qo'yaylik. Aha. Yufa'li bo'ldi. Yufa'li. Fa'ala misal. Salqa. Salqa. Undan ma'qul mujazarali. Yusalqi, yufa'li, yusalqi bo'ldi. Qaraymiz. Alamati fe'l ma'disi 4 tamg'alu, belgisi alamati 4 tamg'alu bo'ladi. 4 tamg'alu bo'ladi. Buni men yozib qo'yla. Buni yozib qo'yla. Mo'zerga ayin deb berib qo'yla. Fa'lala. Endi qo'shildi. Vav qayerga qo'shildi? Ayn bilan fa qo'shildi. Fa bilan aynin o'rtasida nima qo'shildi? Fa bilan aynin o'rtasida vav qo'shildi. To'g'rimi? Aha. Ayn o'rnida emas, bu yerda o'zi aslida nima bo'lib-qo'ydi? Bu aslida haqala fa'alala vazn, to'g'rimi? Bu fa'alala bo'ldi. Mo'jerga nima qo'shilib o'tadi? Bu yerga qo'shilish bilan nima aylanib qoldi? Fa'ala deb
fa'alala deb emin vazni havqala dahrajanın içine girgizib qaldı, vazna girib ketdi. Fa'ala, fa'ala, havqala. Bunu qo'chu. Ayn barobarı ayn menen 4 tamga ayn menen fa'nın ortasına ya geldi. Turabı? Üçüncü. Lam ayn menen lamның ortasına vav geldi. Munuqu ayn menen lamның ortasına ya geldi. Bul bolsa ayağında özünün cinsinden, lamның cinsinden bolğan bir tamga gelip ötedi. Lamның cinsine, lamның özünden oqşoş bolğan bir tamga. Bu yoqda ba demek cins degende bul jerde lam gelse bul jerde bu demek dagı bir bu geç gerek degen söz. Jalbaba. Bul jerde sözün ayağında ya geldi. Oşo menen 6 bab bitdi. Kitapta oqып salalar. الباب الأول منها فوعل يفوعل فعولة وفيعالا موزونه حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا وعلامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف ترتم الولطات بزيادة الواو بين الفاء والعين وبناؤه لللازم فقط لازم يتشكن كان حوقل ده مقصد زيد حوقل زيد عالصز بولب قالdı boldu ketdik Emi الباب الثاني فيعل يفيعل فعيالة وفيعالا موزونه بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا بطر bolpay bu sözün tüpkü manisi turabı. Aha. Andan keyin ya qo'shilib o'tadi. موزونه بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا وعلامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف 4 tamgadan turadi. بزيادة الياء بين الفاء والعين turabı. Fa min ayn ortasına ya qo'shilib o'tadi. Va bina'uhu li ta'diyati faqat. Bu mutaaddi uchun ekan. Nahu baytara zaydun al-qalama. Ay shaqqahu zayd qalamni uchtadi bo'ladi. Uchtadi. Uchtadi degan ma'nosi. O'shundaylar baytaroning misol baytara zaydun ad-dabba desa ulonu bir ulonu farasa desa baytara zaydun ad-dab bir ulonu dariladi degan ma'nosi var baytaroning. Üçüncü bab. El-babu thalithu fa'wala yufa'wilu wa qo'shiladi. Fa'walatan wa fi'walan. Mo'da? موزونه جهور يجهور جهورة وجهوارا علامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف بلان باردو 4 tamgalı sebebi rubai mulhaq rubai emege dahrajaga ilhaq bolğandan avtomatik türü 4 bolot turabı. Biroq biziyadetil vavi baynal ayni vel lam ayn menen lamның ortasına gelip ötadi. Wa binahu aydan li ta'diyati. Nahu jahwara zaydun al-Qur'ana. Zayd Qur'anda ünün çıgarıp okudu degende ünün çıgarıp okuğandığın bildirgende aytqanda ne dep aytadi? Jahwara zaydun al-Qur'ana dep aytıladi. Jahwara zaydun al-Qur'ana. Ünün çıgarıp okuğanda dagı ünün kantip çıgarıp okuydu? Öte biik qılıp okudu, qatуу qılıp okudu degen ma'ni bildiradi. 4-cü bab al-bab rabi'u الباب رابع فعيل يفعيل فعيلة وفيعيالا موزونه عسير يعسير عسيرة وعسيارا علامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف بزيادة الياء بين العين واللام عين من اللام نرتصنا من وشلوتر عين من اللام نرتصنا يا وشلوتر وبناؤه أيضا للتعدية نحو بناؤه من يمن 3. babda okudum وبناؤه لللازم لازم عسير الرجل İza zalla qadamuhu tayğılangan bolsa, qadamından tayğan bolsa, asyara rajul dep aytadi. Tayib ketgan bolsa, Zayd tayib ketdi deb. Qadamından taydı degende ne dep aytadi? Asyara Zaydun dep aytadi. 5-ci babda qarayla. 5-ci babda qarayla. الباب الخامس فعلل يفعلل فعلة وفعلالا موزونه جلبب يجلبب جلببة وجلبابا جلباب كان uzun giyim aytıladi. Mesela jilbabda. وعلامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف ترتم غلولتات بلدغ علامات بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره فعلنın lamının cinsinden bolğan bir tamga qoşulotad. Binahu ne oltat? للتعديد فقط نحو جلبب زيد إذا لبس الجلباب uzun giyim giyse Jalbaba Zaydun dep aytadi. Uzun giyim giydi dep. Jalbaba Zaydun. 6-cı bab axırqısı el-babu sadisu fa'la yufa'li fa'layatan ve fi'la'an. Fi'la'an hamza ayaqdan geldi. Bu meselelerdi maqsuddan je tasrif izeden okuyuz inşallah. Mavzunuhu salqa yusalqi salqayatan ve silqa'an. silqa'an. Ve alametuhu en yekuna madihi ala 4 ahrufin 4 tamgalı bi ziyadatil ya'i fi ahirihi. Ya sözün ayağında gelip ötadi. Ve bir sözün ayağında qoşulup kelip ötadi. Mınakey. Muğarağılı.
өзі фааләлә де өзі 3 тамға. Фа'ля деп қошылып қалғандықтан бирок не қошыл дахражаның вазны түшіп қалады. Бұл өзі өте өз иншалла бұл мәселені. Инаху лилазим фақат наху салqa зайдун иза нама ала қафаху. Қасыменен қара құшменен ұқтасайым не деп айтылады аны? Чалқалап жаттығы деп, Қафа деген мақсат емде, қафа. Сілерде дағы ләзім емес, бина тәңді деп келіп тұру? Өзі ошонысы асақ турасы. Сәлқайт рожулан ида алқайтаху ала қафаху. Егерде бір адамды арқасынан қара құшменен башын жатқызсаң, не деп айтасың? Сәлқайту деп айтасың. Сәлқайту рожулан. Сәлқайту мутаадди үшін. Bir адамды арқасымен жатқыздым дегенді сәлқайту деп айтасың да. Мутаадди деп келеді. Турасы ошо мутаадди. Аллаху алам. Аллаху алам. كتك ويقال لهذه الستة قيس الألطون أيتودات من أوصل الألطون أيتودات لهذه الستة من قالتن جذب قلتن قد كان ويقال لهذه الستة وصل الألطون الملحق بالرباعي المجرد تبيتلاته ماذا بيتلات كان ملحق بالرباعي المجرد تبيتلات ومعنى الإلحاق تمنين برده إلحاق معنىسي İttihadul mazdarayni, iki mazdardan bir bolusu. Ay, başa aytқанда mulhaq wal mulhaq bihi деп. Бірақ жазып бермесіңер де, mulhaqдан мақсат ушулар. Дахражаны не деп айтат? Mulhaq bihi деп айтат. Mulhaq менен mulhaq bihinin маздарлары окшош bir болгондо не деп айтат экен? Ilhaq деп айтылат. Же болбосо ilhaqтын дагы бир мааниси эмне? Өзүнөн аз болгон вазн, сөзү аз болгон вазынды башка бир вазынга ичине киргизүү болчу. Киргизүү же кошуу маанисинде болчу. Bir saat kaldı. Bir saat başladı. Da uşul menen бүгүнкү 14-сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Алхамдулиллахи роббил аламин.